үйдөн чыгып кетип атты эле. Камчыбек Ташиев үйдөн чыгып кетип атканда мен сиңдимге кармап анан плакатты көтөргөм. Камчыбек Кадышаевич карап коюңузчу бизди депчи. Анан өзү эле түшө калып эле сразу эмне болду кызым деди мага келип элечи. Анан апамдан нарыраак кетип калып эле апам чакырып анан экөөбүз келе калып ошону жөн алып койгулары келип кытыйымды менен коркутту. Ого кирдим, кийин олар дагы качып кетишти. Мага эчтекенин кереги жок. Жакшылап алдыңбы? Демек өзүңүз ошол жерде Камчыбек Ташиевке жолуккан турбайсыздарбы? Ооба, биз өзүбүз жолуктук. Сүрөткө да түшүп алдыңыздар ошол жерде. Ооба, өздөрү ошол жерде түшүп коелу деп түштү. Камчыбек Ташиевка мен аябай ыраазы болдум. Ушунчалык мен билем бул кишинин энелерди ушунчалык сый урматтаганын, ушундай аябай мындай кыйналган адамдарга жардам берерин мен билем. Ошон үчүн бул кишиге кайрылдым. Андай кылып аябай мени кармап апа деп жөн эле ушундай атам тирилип келгендей сүйүнүп калып алдым. Анан мен сизге жардам берем, сөзсүз жардам берем деп жанындагы адамга телефонун жаздыңбы, тактап жаздыңбы деп атып жаздырды. Бул кызды дагы таптап аябай ушунчалык жакшы кабыл алды. Ошондон кийин ГКМБ менен мэрия байланышып, ал жактан өкүл чакырып, анан ал жактан ошол жер берилсин буларга деп ошентип айтты. Кызыл китеби менен жер бергиле деп айтты. Бирок ошол жерге кийин Пирматов азыр жатат ана жакта. Ошол Пирматовду айтып анан бергиле дегенде, ооба мен берем деп келип эле дагы эле ошол. Биз 5 жылга беребиз, убактылуу көрктөндүрүүгө. Анан кийин жүрүп, анан кийин жүрүп, анан кызыл китеп кылып беребиз.